чынчылдык мактоого татыктуу иш бул, урматтуу бир тууганым. Кур'ан-ы Каримде убадага бекем чынчылдарды мактаган. Мисал үчүн, урматтуу бир тууганым, Ахзаб сүрөсүнүн 23 аятында айтылат: "Минал муъминина rijалун садaqu ма ахадуллах алейхи, фаминхум ман қада нахбаху, ва минхум ман янтазир, ва ма баддалу табдила" деген аят келет. Айтат кандай? Момундардын арасында Аллага берген убадасында турган канчалаган эрендер бар дейт. Куда эрен деген, кара, ушул котормочуга мен ыраазы болдум. Анткени rijal деген бул киши деген сөз да. А бирок кыргыз тилинде эрен деген түшүнүк бар да. Бизде эркек деген түшүнүк бар, эрен деген түшүнүк бар. А көбүнчө эркектер азыр көчөдөн бирөөнү түртүп уруу берип, анан кийин бирөө түртүп койсо аны өчүң алып алганда эркек деп айтылып жүрөт да. А эрен андай эмес. Эрен деген ошол эркектин эркеги эрен деп айтылат да. А Кур'ан-ы Каримдеги rijal деген сөз мына ошол эрен дегенге айтылат да. Момундардын арасында Аллага берген убадасында турган канчалаган эрендер бар. Алардын кай бирлери жандарын курман кылышты. Кээ бирөөлөр шейит болууну күтүүдө. Алар убада сөздөрүн эч качан өзгөртпөдү дейт. Кээ бир адамдар Кудай үчүн ушундай кылам деп убада берсе, ошону аткарат дейт. Ошону аткарып туруп жаны курман болгондор дагы бар. Чындыгында карап көрсөңөр, мамлекеттин мисалы үчүн да, мамлекеттүүлүк жөнүндө алганда, мамлекеттин келечеги үчүн аракет кылган Исхак Разаков мисалы үчүн курбандыкка чалынып кетирип, Касым Тыныстанов мисалы үчүн, Айтмат Төрөкул Айтматов мисалы үчүн, булар ошол мамлекеттүүлүк үчүн жанын берген адамдар дейбиз да, урматтуу бир тууганым. Мамлекет өзүнчө ыйык, касиетке түшүнүк, урматтуу бир, аны сактап калыш керек болот. Ошондой эле дин үчүн урмат кылып, дин үчүн өзүн курбандыкка чалгандар дагы ошондой андан дагы жорураак болгон даражага ээ болот. Аны айта турган болсоң, дин үчүн адамдар өлүш керек экен деп чубак ажы жаман жакка мындай бир тарых кылат деген эмес, урматтуу бир тууганым. Дин деген сөз ошол мамлекеттин эгемендүүлүгүн, ошол мамлекеттеги сөз эркиндик сакталуусун, адамдардын акчасы бири-бирине кирип кетпесин, адамдардын укуктары сакталуусун камсыз кыла турган түшүнүк деген сөз. Эгер ушул айтылып аткан түшүнүктөргө күрөшсө, бул дин үчүн күрөшүп аткан болот, эгерде ниети түз болгон болсо.